Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Нурасан Бактыбеков тааныштырам. Алгач бүгүнкүлөрдөн кыскача. Масштабтуу реконструкциядан кийин Манас эл аралык аэропортунун башкы кире бериши ачылып, жүргүнчүлөр үчүн шарт жакшырды. Жакшы, аябай өзгөрттү. Тааныгыз болуп өзгөрттү. Кудай буйруса бүтүп алсын. Кыргызстаныбызга өнүгүүсү берсин. Нарын облусунда дыйкандар органикалык аймактарды түзүү боюнча аракеттерди жандантууда. Себеби алардан түшүмдүүлүк жогору болору аныкталды. Майдын 26 майында суу теелек, кою дагы жакшта болуп атат да. Анан эң сүйүндүргөн мени жанагы чечевица чыгып атат. Ноокатта жаңы логистикалык борбор курулууда. Толук ишке берилсе, соода-саттык муктаждыгы чечилет деген күтүүлөр бар. Бул өтө уникальный проект экен. Бардык шарты бар экен. Базардагы болуп аткан көйгөйлөрдүн бардыгы ушул жерге алып келип киргизүү сыяктан маселени чечет турган маселе. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун муунай заттары менен камсыздоо маселелери боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда күйүүчү, майлоочу май рыногундагы учурдагы абал, муунай заттарын жеткирүү жана зарыл болгон запастарды түзүү маселелери каралды. Чогулуштун жыйынтыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга жана уюмдарга өлкөгө муунай заттарын үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыздоо, абалдын мониторингин күчөтүү жана зарыл чараларда өз убагында көрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Район эли, урматтуу кетмен төбөрөнөн келип катышып аткан бүгүнкү маселеге мына баарыңыздар алтындай убактыңыздарды бөлүп келип катышып бергениңерге рахмат. Мына чогулуш азыр болду, урматтуу акимибиз катышты. Мэрдин замы катышып атты көрдүм, спикер катышты. Жакшы сунуштар айтылды. Менимче биздин жаңы келген аким Токтомго ошол ген казуучу алтынды ген казуучу компаниянын лицензиясын жокко чыгарып бериңиз деп өтүндүк. Токтомду кабыл алдык. Кудай кааласа бизге тиет. Ошого биз өкмөтүбүзгө да ыраазычылык билдиребиз. Райондун акимине да ыраазычылык билдиребиз. Элге да биз ушуну жакшылык менен күтүп туралы. Урматтуу элим. Азыр жакшынакай тарап кетишибиз керек. Жана мен дагы бир жолу айтып коюшум керек. Биз деген Токтогул району 33 000 гектар жерибиз суунун алдында калган элбиз. 22 000 гектар жерибиз Итагар менен Үч Шаттан Талас областына өтүп кеткенбиз. Мына азыр Камбарата бир кези курулса мындан да жайыттарыбыз тарыйт. Эми ушул алтынды урматтуу президентибиз, элдик президентибиз Садыр Нуркожоевичтен өтүнөбүз. Ушул лицензияны жокко чыгарып биздин алтындай болгон Кыргызстанга эң баалуу жерибиз Чычкан өрөөнүнө тийбей эле койсун. Биз өтүнөбүз элдин артынан. Биз алтын түгөнөт, бардык байлык түгөнөт, адам жашоо түгөнөт. Бирок биз урпактарга жакшынакай Токтогул өрөөнүн Кыргызстандын борбору 7 облус болсо 5 облус менен чектешкен Кыргызстандын географиялык жактан борбору Токтогулдун элин бир колдоп коюңуздар. Өтүнөбүз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын.
Манас эл аралык аэропортунун башкы кире бериши ачылды. Ал жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу уюштурууга, аэропортко кирүүдөгү тыгындар менен кезек күтүүнү азайтууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда аэровокзалдын калган бөлүктөрүн оңдоо бекитилген графикке ылайык жүрүп жатат. Жаңыланган аба бекет 31 августта толугу менен пайдаланууга берилет. Теманы кесиптешим Сүйнай Тагаева айтып берет. 50 жылдан кийин Манас эл аралык аэропортунда ири өзгөрүүлөр болуп жатат. Учурда аталган жерде жаңылоонун жана кеңейүүнүн соңку этабы жүрүүдө. Өлкөнүн башкы аба майданы жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана заманбап шарттары менен эгемендүүлүк күнүнө карата толук пайдаланууга берилет. Манас аба бекетинин башкы кире бериши ачылды. Эшиктер заманбап үлгүдө кеңейтилип, жүргүнчүлөр жана тосуп алуучулар үчүн алда канча ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Имараттын алды асфальтталып, айлана тегереги толук көрктөндүрүлүүдө. Бул өзү аэропортубуз мурун бир 40 000 квадраттын тегеретесинде болсо, азыр мына 22 000 урулуп, бул жакта азыр 60 000 квадратка чейин жетип калды. Анын 26 000 чарчы метри бул мурун пассажирларга болчу. Азыр 26 000 үстүнө да 22 000 кошулду. Ошондо бул жакта 40 000 квадратта азыр чисто баягы биздин пассажирларга колдонула турчу жай болуп калды да. Мына өзүңүздөр көргөндөй мунун баары эски аэробекетибизге кошулуп курулду. Аэропорттун ички инфраструктурасы толугу менен жаңыланды. Лифттер, эскалаторлор жана тепкичтер заманбап үлгүдөгү жаңы жабдууларга алмаштырылды. Жүргүнчүлөр үчүн каттоо үчүн кызмат көрсөткөн түйүндөрдүн саны 60га жетти. Ошондой эле LED экрандар орнотулду. Жакшы аябай өзгөрттү. Тааныгыз болуп өзгөрттү. Кудай буюрса бүтүп алсын. Кыргызстаныбызга өнүгүү өзү берсин. Ну, такой мини-компактный аэропорт у нас был. Теперь вот современными вместе с миром. Ногу вперед дегенде Кыргызстан оңоло баштады го. Биринчи жолу келдибиз бияка. Жакшы обновление болуп тур, анан билбейм да кандай дополненияларды кылыш керек. Жакшы сүйүндүрөт адамды. Обновление всегда хорошо. Ошол эле учурда аэровокзалдын калган бөлүктөрүн оңдоо бекитилген графикке ылайык жүргүзүлүп жатат. Общий өзүбүз пландаштырган жумуштун бир 60% курулган жагынын 100% толук бүтүрдүк бүгүнкү күндө. Эми бул иштеп аткан аэропорт болгондуктан ичинде мурунку эски жагынын где-то бир 30% жумушу калды. Биз аны ойлойбуз, бир ай, 1,5 айдын ичинде толук бүтүрөбүз дагы, ал жакты да ичке беребиз. Ошо менен август айында толук жумуштардын баарын бүтүрөбүз. Учурда аэропортто айдоочулар үчүн жабык унаа жайы салынып жатат. Ошондой эле терминал менен жабык унаа жайына өтө турган жөө өтмөк дагы жүргүнчүлөр үчүн курулууда. Негизи биздин оюбуз боюнча баягы башында куруп атканда ушул жака многоуровневый парковка деп койгондон кийин эле баягы галерея деп өзүбүз пландап кеткенбиз. Ошонун алкагында мына бүгүнкү күндө галерея иштери дагы толук кандуу, баягы каркасный жумуш, оор жумуштардын баары бүтүп, азыр айнектөө, андан башка ички жасалгылоо иштери калды. Бүгүнкү күндө галерея дагы 90%га бүтүп калды. Реконструкция аяктагандан кийин аэровокзалдын жалпы аянты 60 000 чарчы метрге чейин кеңейет. Натыйжада аэропорттун тейлөө мүмкүнчүлүгү 3 эсеге жогорулайт. Жаңыланган Манас эл аралык аэропорту 31 августта толук пайдаланууга берилет. Ал эми аба бекет өздүк каражаттын негизинде жаңыланууда. Сүйнай Тагаева, Шамин Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек. Нарын облусунда айыл чарба жерлерин иштетүүдө агротехникалык эрежелер толук сакталбагандыктан жылдан жылга түшүмдүүлүк азайып, төгүлгөн мээнет дайыма эле актала бербейт. Ушундан улам дыйкандар айдоо аянттарын асылдандыруу үчүн көбүн эсе химиялык заттарды колдонушат. Бирок өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн экологиялык жактан тазалыгына кепилдик жок. Андыктан акыркы кездери органикалык аймактарды түзүү боюнча аракеттер жанданууда. Теманы аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантат.
Ат башы районундагы Карабулуң айылынын фермери Жанбек Токтотемиров үлүшүндөгү 1 гектар аянтка чыктуу тоют багытындагы өсүмдүктөрүн айдайт. Анын пикиринде ал малды этинен чүрбөй, семиздикти кармоого чоң мүмкүнчүлүк. Чындыгында бир топ мезгил жерди астандырууга анча деле маани берген эмес. Качан гана эмгеги текке кете баштадığında мол түшүм алуунун ыкмаларын издештирип, арасынан органикалык түрүн жактырган. Убакыт бул тандоосу жаңылыштык эместигин көрсөтүүдө. Биозатта буга чейин эмени пайдалангам, грохус пайдаланып келгем. Азыр деле пайдаланып атам. Результат жакшы ал деле. Өнүмү кандай болот экен? Өнүмү эң эмедеги айдагы майдын 26 айында суу теелек. Кою дагы жакшытаа болуп атат да. Анан эң сүйүндүргөн мени жанагы чечебица чыгып атат. Бул билбейм мен чыгат деп мындай ойлогон эмесмин да. Ушул каарман узгал эмес, бүтүндөй ат башлык тала кайраткерлерине оңдой берди болуп, өрөөндө, үрөөн себүүдө, органикалык заттар менен дары-дармектерди чачууда миңдин бирден саналган агродрон алынган. Жүк көтөрүмдүүлүгү 20 литрлик бул техника 15-20 мүнөт ичинде 1 гектар аянтты тейлөөгө жөндөмдү. Азырынча өлкөнүн башка аймактарынын биринде да жок ал ат башы райондук өнүктүрүү фондунун бөлгөн каражатынын натыйжасы. Нарын облайсы боюнча жаңы ушул бизге келип атат, районго облайска келген, Ат башы районунда. Ошол бүгүнкү күндө экспериментальный кылып учурду. Буюрса жакшы эффект берип, уже экспортка подкормка берилди. Бою өспөй аткан, ошо бойду өстү боюнча тиги берсек, препарат берсек, ошо жакшы да эффект берип атат. Ошондой эле органикалык аймак статусу бар Ат башы районунда өсүмдүктөрдү зыяндуу элементтерден арылтууда өтө таасирдүү биологиялык триходермин заты да жасалууда. Ошентип буга чейинки биолиглинин дарысы үчүн башкаларга чейин барууга аргасыз дыйкандарга эми алыска сапарга чыгуунун кажети жок. Азырынча мүмкүнчүлүк чакан азыр бизде өзүбүздө атайын ушундай органикалык аймактарыбыз бар, органикалык пилоттук чаралар бар, ошолор менен иштешип атабыз. Жылына 600 литрге чейин өндүрүп алабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайры иштетүү өнөр жайы министрлигиндегилердин билдирүүлөрүндө бүгүнкү күндө республика боюнча 30 органикалык жана 11 пилоттук дыйкан чарбалары бар. Алардын иштетүүлөрүндөгү 66 000 гектар аянттагы өсүмдүктөр негизинен биологиялык заттар менен азыктандырылат. Биздин ата мекендик өндүрүш бар. Ал жерде 2 түрлүү биопрепарат жана 4 түрлүү, 5 түрлүү энтомофагтарды өндүрөбүз. Бул өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттар деп айтылат. Бирөө чирик ооруларына каршы иштейт, триходермин. Экинчиси биолигнин, бул стимулятор рост, өсүмдүктү 20-30% чейин жогорулатат. Анан 5-6 түрлүү энтомофагтарыбыз бар. Алар зыянкеч курт кумурскаларды жеп жок кылат. Сөз соңунда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн экологиялык жактан тазалыгын камсыздоо максатындагы органикалык чаралардын айдоо аянттарын 2030 жылга чейин 3 эсеге көбөйтүү милдети тургандыгын белгилейле. Мындай шартта Кыргызстандын дүйнөлүк рынокто татыктуу ордун табарына ишеним бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району. Ош облусунун Нокат районунда 10 гектар жерге жаңы курулуп жаткан логистикалык борбор 70%га бүттү. Уна токтотуучу жай, базар, сода комплекс, бир учурда 1000 тонна мөмө жемишти кайра иштетүүчү цех, 3000 тоннадан ашуун жүк батуучу кампадан турган жаңы борбордун бир бөлүгү ушул жылдын күзүндө колдонууга берилет. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Нокат районунун эли жакынкы 2 жылда заманбап базарга ээ болгону турушат. Мирмахмудов айыл аймагындагы жаңы Нокат соода логистикалык борборунун курулушу 70%га бүттү. Базардын жарымынан көбү капиталдык курулуштар ушул жылдын күз айында кийин базар колдонууга берилет. Торгово-развлекательный центр, бул өзүнчө 3 этаж плюс подвалы менен 1 этаж, 4 этаждык имарат. Анан ошол эле жерде, мына жерде 1820 мясной рынок, павильон, мөмө жемишке багытталган ушул орун, соода орундары берилет. Анан ошол эле жерде автостоянка, мына жолдун боюндагы 500 орунга автомобильный стоянка, жаңы автовокзал курулат, өзүнүн мечити болот.
Буга улай логистикалык борбордо 1000 тонна мөмө жемишти бир учурда кайра иштетип чыгуучу цех, 3000 тонна жүк бата турган кампа, 200 адамга ылайыкташкан мейманкана, жада калса унаа жуучу жай да каралган. Таза суу, канализация маселеси да чечилүүдө. Долбоор жалпы 2,5 миллиард сомго бааланса, учурда 1 миллиард 200 миллион сом инвестиция киргизилди. Бизде нукатта жаан чачын көп болот. Ошо жаан чачынга ылайыктуу кылып, өзүнүн каналдары баарын көзүңүздө көрүп атасыздар. Өрт коопсуздугуна бизде мына пожарный машиналар келгенде атайын пароходдордун ичинде 6 метрлик пароход калган. Черезден 12 метрден кирип поворот алып, кирип чыгып, өрт болсо ошол жерге жетип барып, точкасына чейин барып өчүргөнгө ылайык бир немени түзүп бергенбиз да. Бүт баары ошо нормага жооп берген бекем темирлер. Баары ошо мамлекеттик стандартка жооп берген материалдар колдонобуз биз. Соода логистикалык борбордун ишке кириши менен 5000ден ашуун жумуш орду түзүлөт. Учурда базардагы орундуктар сатылып жатат. Калоочулар башында 30%-ын төлөп, калган каражатты 6 айдын ичинде бөлүп төлөөгө шарт түзүлгөн. Стекловата менен тинике менен сеңгич панель кылып, күндүн ысыгынан, ошондой эле күндүн суугунан сактай турган кылып, атайын ыңгайлуу элдин ден соолугуна жана мына экологиялык эмесиге дагы ыңгайлуу болушун үчүн атайын ушундай курулуштарды куруп атабыз. Ошондой эле мына ар бир күркөлөрүбүз өзүңүздөр көргөндөй 2,5 6 метр. Мирмахмудов аймагындагы 10 гектар жер 2014-жылы өндүрүш багытына трансформация болгон менен көп жылдар бою бош жаткан. 2024-жылы гана Marmara Stone компаниясы мамлекеттик жеке өнүктүштүк программасы аркылуу жерди 49 жылга алган. Келишимге ылайык бул убакыт бүткөндөн кийин соода логистикалык борбор мамлекеттин эсебине өткөрүлөт. Гостиница канча место алып коет? Район боюнча бир гостиница жок экен да, ушуну жакшы болгон экен. Бир этаж 2,2 квадрат. Борбордо жүрүп жаткан иштер менен Ноокат районунун акими Нурлан Керимкулов жеринен таанышып, долбоор толук ишке ашса, аймактын өнүгүүсүнүн чоң булагы болуп каларын белгиледи. Ал Ноокат шаарынын борбордук базары жол тыгындарынын башкы себеби болуп жатканын айтып, базар жаңы жайга көчсө, эски базардын ордуна мамлекеттик ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулушу мүмкүн экенин айтты. Бул өтө уникальный проект экен. Бардык шарты бар экен. Базардагы болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгы ушул жерге алып келип киргизип ушул жактан маселени чече турган маселе экен. Анан бул жерде жалгыз эле соода эмес, бул жерде жанагы биздин дыйкандардын, фермерлердин, багбандардын өндүргөн продукциялардын баарын, мына холодильниктердин баарын көрүп чыктык. Ушул жердеги логистикасын жүргүзүп, бул жерде сактап, кайра экспорттаганга чоң шарттар түзүлүптүр да. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык Ноокат соода логистикалык борборунан Ноокат районунун казынасына жылына 40 миллион сомдон киреше түшөт. Мындан сырткары Marmara Stone компаниясы Ноокат өнүктүрүү фондуна 30 миллион сом бермей болуп турат. Кенжебү Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Нарын облусунун Атбашы районундагы арпа жайлоосунда ток менен балык кармап жатат деген Кытай жарандары аныкталып, милицияга жеткирилди. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Эске салсак, 12-июлда арпа жайлоосунда чет өлкөнүн жарандары мыйзамсыз балык уулап жатканы боюнча видео тарап, жергиликтүү тургундар бийликке кайрылган. Райондук милиция алардын ким экенин аныктап, тергөө кызматына жеткиришти. Чет элдиктер унаасынын капталындагы жазууларды сыйрып, мамлекеттик номерин алып коюшкан. Учурда бул факты боюнча Атбашы райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тиешелүү тергөө иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Топтолгон материалдар мыйзам чегинде чара көрүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Ал эми Жети Өгүз районунун Көк Жайык жайлоосунда да экологиялык эрежелерди бузгандар аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, министрликке караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору жайлоодо рейд өткөрүшкөн. Натыйжада таштандыларды белгиленбеген жерлерге ыргытуу жана саркынды сууларды түз агызуу фактылары катталган. Мыйзам бузуулар боюнча жалпы 6 административдик протокол түзүлүп, жоопкерчиликсиз жарандарга жана эс алуучуларга карата жалпы суммасы 62 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды.
Инженердик иштерди аткарып жаткан келишимдик негиздеги 2 аскер кызматкери уруша кетип, бирөөнүн жаагын сындыра чапкан. Бул тууралуу мамлекеттик чек-ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жабырлануучуга дароо алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, андан соң Бишкектеги улуттук госпиталдын жаак бет хирургиясы бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер анын төмөнкү жаагынын жабык сыныгын аныкташкан. Учурда жабырлануучуга бардык зарыл медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Анын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Бул факты боюнча мамлекеттик чек-ара кызматы кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Кызматташына карата күч колдонгон аскер кызматкери анын аракеттерине укуктук баа берилгенден кийин терс негиздер боюнча аскер кызматынан бошотулат. Иликтөөнүн материалдары мыйзам талаптарына ылайык процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилет. Бишкекте автобус 9 жашар баланы тебелеп кетти. Алган жаракатынан улам реанимацияда бөлүмүнөн көз жумду. Кырсыкка кабылган баланы коомдук транспорттун дөңгөлөгүнүн астынан чыгарып жаткан видео социалдык тармактарга тарады. Кайгул кызматы билдиргендей, кырсык бүгүн саат 9 чамасында Жаш Гвардия бульвары менен Рыскылов көчөсүнүн кесилишинде болгон. Автобус оңго бурулуп бара жатып, жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан баланы сүзгөн. Айдоочу камакка алынып, автобус айып коргоого токтотулду. Окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Чет өлкөлүк номурлуу унааларды легалдаштыруунун акыркы этабы башталды. Бүгүнкү күндө республикада мындай унаалардын саны 5000ге жакын. 3 күндө алардын 32си катталды. Бул жолу 2024-жылдын 31 декабрына чейин алынып келинип, мамлекеттик каттоодон өтпөй калган унаалар гана мыйзамдаштырылат. Өнөктүк 1 сентябрга чейин гана созулат. Темага кабарчыбыз Айсана Бактыбекова токтолот. Кошумча легалдаштыруу башталгандан бери өлкө боюнча жалпы 32 автоунаа мыйзамдаштырылды. Азыркы күндө каттоо бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны көбөйдү. Анткени чет өлкөлүк мамлекеттик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруунун акыркы этабы жүрүп жатат. Бул болсо 1 сентябрга чейин гана уланат. Андыктан айдоочулар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, учурда документтерин бүтүрүүгө шашылышууда. Унасын каттап жаткандардын бири Жалил Осмонов. Ал биринчи этапка жетишпей калган. Бул жолу биринчилерден болуп келди. То, что дали второй шанс. Экинчи мүмкүнчүлүк берилгени жакшы болду. Болбосо бул машина менен эмне кылмакпыз? Унамдын маркасы Lada Vesta. Өзү жаңы болчу. Ошондуктан тетикке өткөрүп жибергим келген жок. Жок дегенде 10-чу номерин берип жатышканына да абдан сүйүнүп жатам. Техникалык кароодон бат эле өттүк. Болгону ушул жерде программада бир аз мүчүлүштүктөр болуп, кезек күтүп жатабыз. Все было быстро. Легалдаштырууга 2024-жылдын 31 декабрына чейин өлкөгө киргизилип, мамлекеттик каттоодон өтпөй калган автоунаалар гана кабыл алынат. Бул үчүн нарыз өздүгүн тастыктаган документ жана керектүү кагаздар талап кылынат. Төлөмдөр унаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө жараша болот. Унаанын кыймылдаткычынын көлөмү 200 куб сантиметрге чейин 50 000 сом. Андан жогору болсо 100 000 сом. Ал эми электромобилдер үчүн төлөм 50 000 сом. Эгерде транспорт каражаты 24-жылдын 31 декабрына чейин, декабрынан кийин келген болсо, транспорт каражаттарын рулдун расположениясы өзгөрсө, жана ошондой эле идентификациялык номерлери алмаштырылса, кабыл алынбайт. Бул жолку легалдаштыруу өткөн жылдагыдан айырмаланат. Былтыр 1,5 нече унасы мыйзамдаштырылса, быйыл бирөөгө гана уруксат берилет. Мындан тышкары башка категориядагы унаалардагы киргизилди. Былтыр эгер жеңил жана жол тандабас транспорт каражаттары мыйзамдаштырылган болсо, быйылкы жылда алардын катарына жеңил жана оор жүк ташуучу транспорт каражаттары жана автобустар жана кичи автобустар киргизилди. Ошолордун катарына дагы да электромобилдер дагы киргизилди. Экспертизага жиберип, ал жерге таянак чыгарып берип атат. Машина ушул номерден чыккан деп заводдон бери, мынакей. Ошондой эле ар бир унаа техникалык кароодон өтүшү керек. Адистер анын абалын текшерип, тиешелүү корутунду чыгарышат. Буякта адистерибиз карайт, биринчи очередь машинабыздын детальдерин орундош керек. Могу лобоюнда, чтоб обзор жаппас үчүн трещина болбош керек. Машинанын детальдерин карайбыз. Анан ичинде могу коопсуздук ремендерин карайбыз. Ремендер иштей туруш керек болот. Иштеген абалда болуш керек. Ар кандай машинанын вин коду ар кайсы жерде жайгашкан. Азыр эми бул машинабыздыкы бул жерде турган болот. Бул жерин сүртүп карап алабыз вин кодун. Ал эми жарандар бул мүмкүнчүлүктү көптөн күткөнүн айтышууда. Жакшы болду бизге. Биринчи этап менен өтө албай калдык эле, бир себептерден улам. Азыр
ошо жакшы. Азыр өтүп атабыз техникалык кароодон. Кошумча убакыт бергени абдан жакшы болду го. Элдин баарына эле жакшы болду окшойт. Эми закондоштуруп неметип алсак ошол эле жакшы болот да. Биз да кичине коркпой, үрпөй кенен кесир айдаганга. Ушул күндү чыдамсыздык менен күтүп атканбыз. Мына эми азыр жакшы болуп, өткөрүп алганга мүмкүнчүлүк түзүп бергенине жогорку жетекчиликке терең ыраазычылык билдиребиз. Унаасын легалдаштырууну көздөгөндөр транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик борбордун бардык аймактык бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Ошондой эле адистер айып короолордо турган унааларды чыгарып, белгиленген мөөнөттө мыйзамдаштырууга чакырат. Айрым айдоочулардын унаалары айып короодо турганына байланыштуу биздин 7 областын жол кыймылын коопсуздук бөлүмдөрүнө барып, төлөнбөгөн айыптар төлөп, улуксат кагаздарды алып туруп, айып короого барып 50% арзандатуу менен унааңызды чыгарып кетсеңиздер болот. Бул жолку легалдаштыруу өзгөчө чара болуп саналат жана мөөнөт аяктаган соң узартылбайт. Ал эми легалдаштырылган унааларга 10-чу аймактык коду бар мамлекеттик номер берилет. Бирок мындай унааларды сатууга, өлкөдөн сыртка чыгарууга жана башка адамга өткөрүп берүүгө чектөөлөр коюлат. Айсана Бакытбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз, андагы темалардан кыскача. Каракол шаарында 100 чакырым ички жол жаңыланат. 74 көчөнү камтыган масштабтуу долбоор канча убакытка созулат? Программабызда кеңири айтылат. Калган экинчи этаптары болсо, ошо каржылоону күтүп атабыз. Каржылоо келсе эле буюрса башталат. Уз чеберлер баткен килемин дүйнөгө таанытуу аракетин башташты. Бул үчүн кол өнөрчүлөрдөн куралган топ түзүлүүдө. Кыргыздын буюмдарга немеге өтө басым жасагандыгым үчүн көч ташташагым келет да. Булар биздин бул кыргызыбыздын баалуулуктарыны чет өлкөлөргө тааныткым келет да. Ошто жогорку окуу жайларында абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Экинчи жана үчүнчү этаптары ушул айдын аягында жыйынтыкталат. Булар ар дүйшөмбү күнү турлар жаңыланып турат. Бүгүн биринчи турубуз башталды. Азыр биздин атайын мобилдүү группаларыбызды түзүп койгонбуз. Каракол шаарында акыркы жылдардагы ири жол жаңылоо долбоору башталды. Анда жалпы 100 чакырым ички жол реконструкцияланат. Долбоор 3 жылга эсептелип, бир нече этап менен ишке ашырылат. Жаңы жолдор менен катар долбоорго шаардагы тротуарлар, жарыктандыруу жана башка инженердик тутумдар да камтылган. Бул иштер качан башталды жана кайсы көчөлөр биринчи кезекте жаңыланат? Кабарчыбыз токтолот. Каракол шаарында 100 чакырымдык ички жолдорду оңдоо башталды. Бул калаанын жол тарыхындагы эң ири реконструкциялык долбоорлордун бири. Ал бир нече этап менен жүргүзүлөт. Быйылкы жылга Каракол шаарында 100 чакырым жол пландалган. Анын биринчи этабы менен 22 чакырымы 11 көчө Минтранс тарабынан каржыланып, азыркы күндө салуу иштери башталды. Азыркы күндө 4 көчөсү башталып, Гагарин, Алышбаев, Акынбаев, Асаналиев ошол көчөлөр үстү расчистка болуп же жол салуу иштери башталып атат азыркы күндө. Реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн бири Алдашев көчөсү. Буга чейин аталган жолдун башынан жана аягынан жалпы 900 метрлик бөлүгү асфальтталбай калган. Учурда туурасы 8 метрди түзгөн 2 тилкелүү жолго асфальт төшөлүп жатат. 2 катмар асфальт төшөлөт. Биринчи катмар азыр салып баратабыз 6 сантиметр. Экинчи катмары 4 сантиметр болот. Ага чейинки жумуштары боюнча канализация турбалары салынган. Биякта ошо озеленение кызына чейин даярдаганбыз, кара топурак себеп. Тротуар бүттү. Азыр 2 катмар асфальт менен эле Кудай буйрса полосаларын чийип, жолду ачып беребиз. Ал эми калган 78 чакырым ички жол республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, шаардык жол чарба ишканасы тарабынан оңдолот. Учурда реконструкцияга кире турган көчөлөр такталып, топографиялык жана архитектуралык изилдөө жүргүзүлүүдө. Калган экинчи этаптары болсо, ошо каржылоону күтүп атабыз. Каржылоосу келсе эле буйрса башталат. Бул 100 чакырым жол 1 жылдык проект эмес, бул 3 жылдык проект. 2026 жылдан 28 жылга чейин. Ошол эле учурда шаардык жол чарба ишканасы өткөн жылы толук бүткөрүлбөй калган көчөлөрдү оңдоону улантууда. Алардын бири Манас көчөсү. Бул шаардагы курулуш материалдары ташылган негизги каттамдардын бири.
Uzun турасы деген азыр 980 метр, 4 тилкелі жол болот. Жолдун турасы 15 метр жол болот. Эки жетиндеги тротуары 2,25 метрден болот, эки жагында тең тротуар болот. Жолдун деген батчу жерине чейин жашыл зонасы каралган, калган жеринде эки жагынан тең тротуар менен Элебаев көчөсүнөн көпүрөгө чейин, азыр калганда Фрунзенский көчөсүнө чейин толугу менен салынат. Ушундай эле иштер Кузбасская жана Боронбайхан көчөлөрүндө да жүргүзүлүүдө. Бул көчөлөр да быйыл толугу менен бүткөрүлө турган объекттердин катарына кирет. Учурда эки көчө тең оңдолуп бүтөйүн деп калды. Өзгөрүү аябай. Кийин мурунку бир 5-6 жылга караганда салыштырмалуу могу бир 2 жылдын ичинде шаар ичи аябай эле жакшы. Жолу, өңгө жолу көп жерлер оңолду, баягыдай эмелер жок, калдыр-шалдыр жок. Жүргөнүң тынч. Жалпысынан 3 жылда Каракол шаарындагы 74 көчө толугу менен жаңыланат. Долбоордун алкагында асфальт төшөө менен катар тротуарлар, ирригация жана дренаж тутумдары түзүлүп, жарыктандырылып, жашылдандырылат. Белгилей кетсек, Каракол шаарындагы жалпы көчөлөрдүн узундугу 360 чакырымды түзөт. Данагүл Алиева, Ынтымак Давталиев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Баткендин Миңчинар айылындагы улус чеберлер биригип атайын топ түзүүгө кызыктар. Анткени илгертен бери таанымал килемди жаңыча форматта дүйнөгө таанытуу аракетин башташты. Алар колго согулган килемдин эки түрүн жасашат. Анткени экологиялык жактан таза жана сапаттуу материалга суроо талап жогору. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Токтогон